атаң менен апаң сени үйлөнүп атат деп койкананын эң төрүндөгү орундукка отургузду. 80-деги 75-деги апалардан аталардан да бийлик койду. Бирок өздөрү кайда отурду? Ресторанның киребешинин эң четки столдо отурду. Ушу эл жесин, ушу эл батасын берсин, балам үчүн, кызым үчүн деп, мына апам менен апам ашып кетсе, бир сындыргынан менен бир чайчы бүгүн тойдо жүрдү. Апам сыртка чыгып бутун ошалап, эч нерсе болбогон ишидей ичке кирип бийлеп жүрдү. Ардактуу меймандар, айтайын ата-энени көзү барында кадырлап, барктап, баалап билип алыш керек экен. Ата-энең жер жүзүндө басып жүргөндө, мына ушул инсандардын батасын үйгө келип алып алыш керек экен. Ата-энең телефон чалып атканда көрөп, жумуш оюнду кое туруп, мына ушул инсандардын "Алло, балам" деген үнүн угуп алыш керек экен. Бир күн келет, "Балам, кайда жүрсөң аман жүрчү" деп айта турган атаң жок болот. "Балам, жакшы болсоң да, жаман болсоң да, сен үчүн Алладан дуа кылам" деп дубасын кыла турган апаң жок болот. Мына ошол күндө 2000 киши чакырып, 1000 жылкы союп, 500 молдуй тигип, Куран окуткан бир тыйын болот. Демек, ушунча меймандын алдында жүрөгүңдө ыймандын белгиси болсун. Жүгүрүп келип микрофонду жулуп алып, "Атоо, атоо, мен сизди жакшы көрөм, атоо" деп бир кучактасаң күбө болот.